Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушак күнүңүздөр менен достор. 7-число 5-ай 2022-жыл Москва убактысы боюнча саат 3:30. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар эми. Кезектеги Skoda Octavia сатыкка коюлуп атат. Жылы 2017, 1.6 автомат, документ жагы таза, страховкасын жасатып алып эле сразу ишке чыгып кете бересиздер. Басы дагы реальный коюлду туугандар. Өткөндө так ушундай таза 2017 Octavia 715 миңге сатылган. Кудум ушундай болуп калды эле. Бул деле ошондон эле тегереги коюлду достор. Бирок бере турган жери андан ылдыйраак коюлду. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр достор. Москвада погода ала булут, пробканы көрүп турасыздар. Пробка бүгүн 6 балл көрсөтүп атат. Суббота. Элдин баары дачага кетип атат окшойт. Сторону МКАД, областка караган жол өтө пробка. Так, бензинге болгон баа бүгүн жетиске караган күнү 92, АИ 92 47 рубль 99 копейк достор. АИ 95 52 рубль 99 копейк. АИ 95 V-Power деген баягы эң кымбат бензин 57 рубль 29 копейк. Дистопливо 57 рубль 49 копейк достор. Кеттик анда эмесе машина боюнча. Машина жылы 2017 1.6 автомат, документи таза, страховка жасап эле ишке чыга бересиздер. Машинанын өзүнүн цвети ак. Сырты боюнча белый серый. Белый серый желтыйга оформление. Дөңгөлөктөр все сезонка. Көрүп турасыздар. Арткы дөңгөлөгү 2 дөңгөлөк кошуп беребиз дейт. Көрүп турасыздар. Наклейкалар дагы бар жогу ордунда. Учурда комфорт достор, комфорт, тариф комфортто иштеп атат. Көрдүңүздөр, арт жагынан дагы бардык зазорлору ордунда. Биротола арткы багажный отсекти көрсөтөт өйлү. Мына көрдүңүздөр, бар жогу таптаза. Меткалар ордунда. Аркы жагы дагы ордунда. Но тазалыгыга вообще сөз жок. Өтө таза айдаптыр машинаны. Байкадыңыздарбы? Полкаларына чейин, полкаларын да чечип көрсөтөйлү. Мынакей. Өтө таза айдалган машина. Өткөндө да бир тууганыбыз срочно сатыш керек деп 760 койгон, 715ке сатып кетти. Срочно сатты, бирок айласы жок сатты да, уже келинчеги Кыргызстанда төрөп атып, уже сатпашка болбой калды. Эшиктери дагы мощный ачылып жабылат мындагы. Кеттик эми ички салону боюнча. Так, ички салону боюнча бунун комплектациясы базовый достор. Так, бул жерде кондиционер, печканын выключательдери, штатный мафон, пробеги 421 086. Корректор фар, фаранын выключательдери, алдыңкы 2 айнек көтөргүчү электрондук түрдө, мына күзгүнү ысыткан системасы. Так, оталдырып да көрөлү. Так. Негедир Octavia'лардын мотору мощный болот да. Чехолдор боюнча подлокотник ордунда. Ой, түшүп кетти го бул. Чехолдору жаңы. Жаңы чехол коюлган, көрдүңүздөрбү? Чехолдорун жаңыртып койдук деди. Арткы салону боюнча дагы чехолдору өтө сонун достор. Жаңы чехол койдуруп келдик деди мынакей. Таксиге даяр, поликтери ордунда. Так, эми сиздерге мотор жагы боюнча көрсөтөйлү. Анан видеонун аягында вин-код менен баасын айтабыз туугандар. Опа. Так. Крыло жагы таза. Да, көрдүңүздөрбү? Аябай таза. Капоттун крышкасы чечилген эмес. 82-40. Сол жагы боюнча дагы таза экен бирок. Историясын бир сыйра немеден көрсөтүңүздөр, текшериңиздер, то есть вин-кодду көрсөтүп койгун. Мына ушул вин-код боюнча туугандар. Бир сыйра текшересиздер, автотека же башка сайттардан. Мотордун защиткасы ордунда. Так, документ боюнча айттык. Басы боюнча ток катер жери, бере турган жери 700 миң экен. А так 720 сурап атат достор. Өтө сонун баа. Тем более тариф комфорт. Дагы 2 жыл комфортто жүрөт достор. Быйыл, анан эмки жылы комфортто жүрөт. Мен өткөндө аэропортто жүргөндө 2015 комфортто мен өз көзүм менен көрдүм, бир азер. Мен тариф комфорттомун дейт. Ишенбей приложениясын көрсөттүм мына.
2015'тер комфортто жүрөт. Эми андай редкий случайлар. Ушундай баасы боюнча айттым. Машина бирок өзүңүздөр көргөндөй таптаза экен. Лобовойунда дагы бир дагы мындай трещина жок. Ушундай бүгүнкү видео ушуну менен жыйынтыкталат. Кийинки видеодон жолугушабыз.